жылдан бeri bir жыйынтык келбеген, жыйынтыкка иштебеген вице-мэрдин кереги барбы? Ойлоп караңчы. Мен азыр өзүм үчүн эмес, шаар боюнча билим деңгээли барган сайын ашмалынча айтып атат. Мен өткөн жерден чыгып таанышканга бара алган жокмун. Ошондо бардыгарды көрүп алып туруп, ар бир депутаттык комиссия мүчөлөрү капа болуп келишти да, бул барган сайын эле оңолбоптур депчи. Анан ушундай жыйынтыкка келип атам мен. Демек, вице-мэр эптей албай калгандан кийин эптеген киши келип иштебейби? Убакыт өткөрүшүбүз керек. Эң негизгиси, эң кымбат нерсе бул убакыт. Убакыт өтүп атат, анан балдарыбыз кандай билим алып атат? Ойлонбойсуздарбы? Өзүн-өзү башкаруу жөнүндөгү мыйзамда дагы депутаттарга толук укук берилген. Вице-мэрлерге ишенбестик көрсөтүү, айрым жетекчилерге ишенбестик көрсөтүү. Ал сессияда кабыл алмаса кайда кабыл алат? Жок, комиссияга ошондой сунуш болгон болчу, анда сунушка коебуз. Бул вице-мэрге мен 1 жыл мурун дагы бай ишенбестик көрсөткөн болчумун. Эскертүү бергенбиз. Бирок жыйынтык жоктан азыр мен мыйзам чегинде бул кишиге недоверие көрсөткөнгө акым бар да. Потому что биз шайлаганбыз, ол не работает. А эмне биз күтүшүбүз керек? А эмне жанагы ошол тиешелүү жетекчилерди жибербейт бизге? Биз кворум болсун деп аракет кылып 2-3 күн даярданып келсек, жетекчилер жок. Сурайлы десек эч ким эчтеке билбейт. Ошол эле миграция вопрос боюнча, ошол эле жана коронавирус боюнча. А эмнеге биз буларды кармап отурушубуз керек? Булардын местосуна кызыгып аткан жерибиз жок. Бирок иштебеген жетекчилер эмне себептен биз кармайбыз? А мен бир эле только бул эле кишиге эмес, азыр бул жетекчилердин жарымына ишенбестик көрсөтөм. Рахмат. Разница окуу боюнча, тазалыгы боюнча бүт бардыгы ушунчалык разницасы чоң да. Бир жетекчи өзүбүздүн аппаратта дагы эскертүүлөрдү алып атат. Мына бир мүмкүнчүлүк белгилер токтоп калгандан эме албасын. СДПК партиясынан келип алып туруп, ошого окшогон жетекчилер чындап СДПКны уят кылып атат да. СДПКны эмне үчүн акыркы учурларда СДПКга барып наразы болуп атат. А мондай кадрлар келип алып иштеп атса, Талабек Насырбекович, бул деген сөз мен президентибиздин мындай саясатына саботаж деп түшүнөм. Эгерде ушунун ишмердүүлүгүнө, жоопкерчилигине карасаңар, бул деген сөз түздөн түз президенттин саясатына саботаж деп түшүнөм. Дагы кайталайын. Рахмат. Анда ар бир вице-мэрдин кызматкөрдү карап калышы мүмкүн. Ошого мына мэр айтып атат, мен өзүм карап көрөйүн деп. Биринчиде бир иш чыгып калсын, экинчисине чыгып калсын, кечкиле мындай болбойт да. Анан сизге мен ошо каршымын. Ондай убакыт беришке биздин убактыбыз жок. Мен заставить ете албайм, токтомго коюп кабыл алсаң кабыл ал. Мен айтып суранып көрдүм. Мына айтып. Урматтуу депутаттар, Сиздердин эркиңиздерде отам. Азыр эми дагы мына Жапар Туратович бир жагынан коргоп атат, Талабек Насырбекович сиз дагы бир жагынан коргогондо, мына СДПК партиянын мүчөлөрү да коргогондо, биз мисалы үчүн башка СДПК партияда басылган жерибиз жок. Ушуга чейин ушундай сөздөр айтылып келет. Мына эки кыздын тагдыры ошол биздин вице-мэрге байланыштуу болуп калды. Бул эми канчалык чын, канчалык төгүн экенин мен ачык айта албайм. Бирок ушул сөз айтылгандан кийин дагы чара көрүш керек болчу да. Эч ким коргобойт ол. шамайт. Эгерде милдеттин так аткара албаса, кызматынан кетиш керек туруп эле. Карап койлу, өзү да карап берейин деп атат. Эми азыр добушка коюп, андай кылгандан көрүп, биз бир жак эле карап туруп атабыз да. Талабек Насырбековичке мүмкүнчүлүк берсек, сурок менен 2 айлы, 3 айлы өзү карап көрсүн, анан жылдыра турабызды жылдырсын. Бул менин жеке оюм, урматтуулар. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, мына азыр катуу депутаттар билим берүү начар, бардыгын жакшы түшүнөбүз. 50ден 60тан бала окутуп атабыз, бир кроватта 3төн балабыз жатып атат. Ушул маселени мэрге мүмкүнчүлүк берилип, өзү карап, өзү чечсин ушул маселени. Макыт менен депутаттар тошпой койсоңуздар. Эсептөө комиссиясы эсептеп коюңуздар. Ашмалович. почти 90% өттү. Сан айтып коңуз канча? 37 макул. Каршы? Жок, калыс жок. Каршы? 1, 2, 3, 4 каршы, калыс. 5 каршы экен. Бир 2 ай иштесе, барды жакшы ишке салсын. Ишке берсе, кара, эми бир айда онун көрө азыр мен чечим кабыл алган соң да. Иштебесе, иштен кетип туруп алмашташ керек. Туруп биз ушундай эле шарт койдук да. Болбосо азыр ишеним көрсөтпөй болчу бул жерде. Талабек Насырбекович менен сүйлөшүп, же бар иштеп турган, же иштебей турган чечимге келсин деп мүмкүнчүлүк бердик биз. Ушундай болду да.